Караван аймактык башкармалыгында калктын саны 16 миңге жетет. Аймактын жашоочулары негизинен дыйканчылык менен алектенет. Быйылкы жылы жергиликтүү казнадан чарбалык иштерге мурдагы жылдарга салыштырмалуу көбүрөөк каражат бөлүнгөн. Жаңы конуштардын саны көбөйгөндүгүнө байланыштуу электр линияларын тартуу боюнча жашоочулардын арыздары каралууда. Учурда 2022 жылдын 6 айлык жыйынтыгы менен Ак Булак айылындагы жаңы конуштардын бири Күнгөй 2 участкасына электр линияларын орнотуу иштери аякта. Мамлекеттик сатып алуулар порталы аркылуу 2 миллион сомго сынак жарыяланып, жеңүүчүсү Кубат Энерго жоопкерчилиги чектелген коому 1 миллион 961 миң сомго электр линиясын орнотту. Жумуш азыркы мезгилде дээрлик аяктап калды. Аталган айылдагы дагы 2 көчөгө мамлекеттик сатып алуулар порталы аркылуу сынактын негизинде жеке ишкер Абдурахманов тарабынан 594.832 сомдук электр линиялары орнотулууда. Караван аймактык башкармалыгындагы Жинжиген айылынын жашоочуларынын да таза суу көйгөйү чечилип жатат. Тактап айтсак, Айстрой жоопкерчилиги чектелген коому 1 миллион 351 миң 454 сомго жеңип, таза суу куурларын орнотуу жумуштарын аткарууда. Бул долбоор негизи ушул айдын башында башталган. Кудай буйрса, бир 10-15 күндө бүтөбүз. Азыр текшерүүдөн өтүп атат. Текшерүүдө суу каерде участка болот, немес болот. Ошол текшергенден кийин анан эме беребиз. Бул жерде суу менен камсыздалгандан кийин где-то бир 300дөй үй бүлө суу менен камсыз болот. Бунун узундугу 4 километр 300 канча метр болот да бул жердечи. Турбаны тартып келдик, анан люктарды орноттук, турбаны тартып келдик. Эртең Кудай буйрса текшерүүдөн өткөндөн кийин үстүгө неме коебуз. Колонкалар коебуз, суу чыккан. Быйылкы жылда дем берүүчү гранттын эсебинен жана жергиликтүү казнадан каралган каражаттын эсебине Күнгөй участкасындагы мектепке жаңы ашкана курулуп, 90% жумуш аяктап калды. Натыйжада жаңы окуу жылына карата 100 бала ысык тамак аш менен камсыз болушат. Ашкана жеңил типтеги курулуш материалдардан курулуп жатат. Кызылка шаарында караштуу номер 9 Урайым Гүлматов атындагы орто мектебинин Күнгөй участкасындагы филиалына ашкана куруу максатында дем берүүчү үлүштүү гранттын долбоорунун колдоосунда 4 миллион 471 миң сом. Бул конкурстун негизинде Айстрой ЖЧКсы 2 миллион 898 миң 100 сомго утуп алып, бүгүнкү күндө мына ашкананын 90% иши бүтүү алдында турат. Буйруса ошол жаңы окуу жылга толугу менен бүткөрүлүп колдонууга берилет. Ал эми аймакта өлкө башчысынын жарлыгына ылайык иш кагаздарын электрондук форматка өткөрүү боюнча 200 миң сомго 4 даана компьютер жана принтерлер сатылып алынды. Аймактык башкармалыктын кызматкерлери учурда Санарип аймак долбоорунун алкагында калкка кызмат көрсөтүп жатышат. Алтынай Шабидинова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары.